3-сентябрда Баткен районунун Орто Боз айылынын Төрт көчө аймагында кыргыз-тажик тараптардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында аталган тилкеде соода кылууга тыюу салынды. Маалым болгондой, Төрт көчөдө кыргыз-тажик тараптардын өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөн. Ага эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, укук коргоо органдары катышкан. Жыйынтыгында шарттуу чек ара сызыгына чейин Төрт көчө кесилишинде эки тараптын жарандары соода жүргүзбөй турган болду. 3-сентябрда саат 12 чамасында Баткен районунун Орто Боз айылынын Төрт көчө аймагында кыргыз-тажик жарандары топтолгондугу айтылган. Өзгөн шаарында эки кабаттуу сарай өрттөндү. Бул туурасында бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, кырсыктын кесепетинен сарайдын 40 чарчы метр чатыры 1 тонна чөп, 1 тонна кык күйүп кеткен. Өзгөн районунун Алтын булак айылындагы короодо 800 түп чөп өрттөнгөн. Учурда бул кырсыктардын себептери такталууда. Жал Кичи районунда эки адамды ур токмокко алган факты боюнча 3 милиция кызматкери кызматтан бошотулду. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. Учурда аталган факты боюнча жазык кодексинин негизинде өлтүрүү үчүн кол салуу боюнча сотко чейин иликтөө жүрүүдө. Ички иштер министрлиги күнөөкөрлөрдү мыйзам алкагында жоопко тартуу боюнча чараларды көрүүдө. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысы ээлеген кызматтарынан бошотулду. Мындан тышкары, тартиптик уставдын талаптарын бузуп, функционалдык милдеттерин тиешелүү деңгээлде аткарбагандыгы үчүн Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүгүнүн тескөөчүсү менен нөөмөтчүнүн жардамчысы сөгүш алды. Жеке кызыкчылыгына түздөн түз тиешеси бар маселени чечүү максатында өзүнүн кызматтык абалын пайдалангандыгы үчүн Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери ички иштер органынан айдалды. Эске сала кетсек, Бишкек шаарында мушташтын айынан 2 адам жабыркап, анын бири комага түшүп калган. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында ар кандай маселелер сааты өтүүдө. Жыйында депутат Төрөбай Зулпукаров Нарын облусундагы Кеңеш айылындагы контейнер мектеп туурасында сөз козгоду. Зулпукаров контейнер мектеп тууралуу социалдык тармактарда катуу талкуу жүрүп жаткандыгын айтып, коомдук пикир менен өкмөт эсептешип турушу керектигин белгиледи. Бул маселе боюнча конкреттүү кандай чара колдонулат? Коомчулук ашар жолу менен өзүбүз курабыз деп көтөрүлүп чыкты. 2016-жылы жалпы мектептер боюнча Сауд өнүктүрүү банкынан $30 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турган учурда макулдашылган. Бүгүнкү күндө акча турат. Эмне себептен 3 жылдан бери курулбайт? Буга ким күнөөлүү? Мамлекеттик курулуш агенттигинен сурасак, Билим берүү министрлигине түртө салат. Билим берүү министрлиги курулуш агенттиги жооптуу дешет. Мындай иш болбойт деп билдирди эл өкүлү. Бүгүн футбол боюнча улуттук курама 2022 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо этабынын алгачкы турунда Тажикстан курамасы менен беттешет. Кыргызстан курамасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристенин оюн алдындагы маалымат жыйынында беттеш кызыктуу болоорун белгиледи. Беттешке план боюнча даярданганбыз. Команданын маанайы жакшы. Тажикстандын акыркы оюндарын көрүп, алардын күчтүү тараптарын издеп иликтедик. Алар менен Душанбе шаарында болобу, Бишкек шаарында болобу ар дайым кызыктуу беттеш өтөт. Бул эреттагы жогорку чыңалуудагы кызыктуу беттеш болот, дейт Кристенин. Ал ошондой эле бул беттеш тайпалык этаптагы чечүүчү оюн эмес экендигин кошумчалады.